уят кыргыз элим да жакшы таза добуш берсеңиздер болмок. Кыргыз элим итак эле шылдың болуп атат бардык өлкөлөргөчү кичинекей кыпындай эл болуп. Жакшынакай добуш бербейт белеңер. Ушундай уят. Канча элдин немесине, кусуруна урдуңар ушу добушуңарды сатып алып. Уяты жок. Кыргыз эли бардыгы кыйналып жатат. Россияда монтип жаш 18ге чыгып алып эле мына жерге келип иштешип, суукта тоңуп, эртеме 8ден кечки 9-10го чейин иштешип. Буттары менен туруп кечке. Метролордо жүрүп, суукта квартираларга төлөп, монтип силердин айыңардан өзүңүздөрдүн балдарыңар, неберелериңер ушинтип жүрүшөт, кыйналып. Уят да ушундай эмне себептен добуш сатасыздар? Бардык адамдардын жини келип отурат бул жердечи. Бардык адамдардын жини келип отурат. Ошо добуш саткандардан башка адамдардын бардыгы. Добуш саткандарына чоң эле эжелер мына жашы улгайып эле бир 50-60га чыккан эжелер деле добушун сатып. Уятта силер эмне ой менен жашап жатасыздар? Сиздерге эмне оюнчукпу Кыргызстандын келечеги? Бир күндүк нерсе эмес да бул. Бул деген сиздер адамды шайлап, ошо Кыргызстанга пайда келтире турган адамды шайлай турган күн болуп атат да 4-октябрь күнүчү. Силерге 1000 сомдон алып майрам болуп аткан жок да бул жердечи 1000 сомдон алып бир күндүк. Бул деген Кыргызстандын келечегин чече турган партияларды тандаш керек болгон өтө негиздүү күн болчу да. 1000 сомдон тууган уруңар менен бардыңар 1000 сомдон бир үй бүлөңөр менен бир 1000 сомдон иштегенде дагы бир 10 адам болсо 10 миңге иштедик деп сүйүнүп отурсаңар керек. Бир үй бүлө бардыгы сатылып. Келин бала чакаңардан бардыгы. Уялбайсыздарбы? Өзүңөрдүн келечегиңерди саткандан. Ушу добуш саткандар кандай өзүңөрдүн мындай душаңар чыдады ушу добуш сатканга? Өтө турган, иштей турган партияларды коюш керек эле да. Мына чын дилинен монтип 1 сом чачпай мына партиялар жүрөт. Сиздерге иштей турган адам керек эле да. Көрөбүз сиздерге кандай ошол партия кантип эмнеңерди кыйратып, жыргатып иргенин. Россия бар экен дагы ушу Россияда келип балдарыңар, неберелериңер ушул жерде кыйналып, ушул жерде иштеп, силерге акча салып ошол жерде багып атат. Ошода Кыргызстандын келечеги жетишпегендиги үчүн ушинтип Кыргызстандын бардыгы балдарын таштап коюп, үй бүлөсүн таштап коюп, монтип келип, канча үй бүлөлөр ажырашып, канчалары ар кандай тарбияда жүрөт бу жерде. Кыргызстандын келечегин эмне себептен ойлонбодук, кыргыз элим? Күйбөгөн жанды күл кылып атасыңар силерчи. Добушты эмнеге сатып, монтип өтө турган партияны шайлабай, добушуңар сатып, монтип эртеси монтип ушундай жаңылыктарды көрүп жыргап отурасыздар. Намыс керек, кыргыз элин колдош керек, ар бир патриот болуш керек. Акылыңарга